кандай эффект күтсө болот? Бул каражат сиздин териңизди тегиздеп, тешикчелериңизди тазалап берет жана кожаңыздын эски клеткаларын пилиндик менен чыгарып, жаңылануу процесстерин стимулдайт. Бетиңиз тазаланып, жаңыланып, клеткаларыңыздын баары жаңы болуп, бырыш түшүүнү алдын алат. 20 жаштан өйдөгүлөр бир жумасына 2 жолдон ашык колдонбош керек. 30 жаштан өйдөгүлөр дайыма бир жумасына 2 жолу колдоносуздар. 40 жаштан өйдөгүлөр биринчи 5 процедурасын күндө колдонуш керек. Анан кийинки процедураларды через день, бир күн калтырып колдоносуңар. Процедуранын жалпы саны 5-10 процедура. Эгерде сиздин кожаңыз сезимтал, жука болсо, анда сиз процедураларды 5-10 мүнөт эмес, 1 мүнөттөн баштап бетиңизди көндүрсөңүз болот. Көздүн айланасына сүйкөбөңүз жана эриндериңизге сүйкөбөңүз. Эгерде сиздин көзүңүзгө кирип кетсе, сөзсүз түрдө жылуу суу менен жууп салышыңыз керек болот. Процедуранын 2-чи же 5-чисинде сиздин бетиңиз кадимкидей түлөйт. Бул дагы нормалдуу реакция. Эгерде сиздин бетиңиз кадимкидей ысып, же болбосо кычышып атса, бул дагы нормалдуу реакция. Эгерде сиздин бетиңиз кычышып, ачышып атса, бул дагы нормалдуу реакция. Эгерде чыдатпай атса, сөзсүз түрдө жууп салыңыз. Биринчи химический пилинг кылабыз. Ал үчүн бетибиз, даярдалган бетибиз, нымдалган, жуулган бетибизди массажный движениялар менен бетибизге сүйкөйбүз. Анан 5-10 мүнөт коюп, жылуу суу менен жууп салабыз жана сүлгү же салфетка менен бетибизди арчып алабыз. Кадамда биз уже биздин бетибиздин терибизди тегиздетип, микропилинг кылабыз. Ал үчүн колубузга бир аз каражаттан кошобуз дагы бетибизди массаждуу ылдый жактан өйдө жакка, чекебизди ортодон четке жакшынакай жүйүбүз, мурдубузду жакшынакай жүйүбүз, отубуздун ылдый жагын жакшынакай жүйүбүз дагы 1-2 мүнөт жакшынакай жакшылап тазалап жууп, жылуу суу менен жууп салабыз. Эми бетибизди тазалап жууп алгандан кийин 3-чү С деген кремди бетибизге сүйкөп коебуз. Бул крем биздин пилингден чарчагандан эс алдырып, биздин кожабыздагы гидролипидный балансты ордуна келтирип, кожабызды эс алдырат.